Assalamu алейкум. Сіздерден келген сұрауларға жооп берүү максатында эфир аштым. Андыктан суроолорду окуганды баштайм. Эфир учурунда сиздер тараптан дагы суроолор келсе, аларга дагы жооп берүүгө даярмын. Алгачкы сурообуз: чачым күбүлүп түшүп жатат. Ушул тууралуу айтыңызчы. Чындыгында мунун анык себебин табыш кыйын. Ал үчүн бир канча анализдерди тапшырып көрүш керек болот. Дегенде эле ушул калкан сымал безинин гормондоруна анализ тапшырып көрсөңүз жакшы болот. Эгер ал жакшы чыкчу болсо, дагы бир башка жактан издеп көрүш керек. Анан дагы бир жолу бар. Мунун себебин аныкташ кыйын деп айттым. Маселени өз алдыңызча чечүүгө аракет кылып көрсөңүз дагы болот. Бир гана ушул нерсе ушул көйгөйдү чечип коет деп айта албайм. Себеби майда барат кичинекей аракеттер чоң бир жыйынтыкты көрсөтүп коюшу мүмкүн. Айткым келген нерсе, тамактанууга көңүл буруш керек, жашоо образды жакшы жакка өзгөртүүгө аракеттенишиңиз керек да. Ошондо көйгөйүңүз чечилип, чачыңыз андан ары түшпөй калышы мүмкүн. Ошо катары шампундун дагы жакшысын тандашыңыз керек болуп калат да. Ошондо буюрса чачыңыздын көбүлгөнү токтойт. Анан өзүңүздүн психикалык абалыңызга дагы көңүл буруңуз. Катуу стресс болуп жаткандырсыз балким. Ошого дагы карап, көйгөйлөрдү ошол чечүүнүн бир ыраттуу план түзүп коесуз дагы. Андан ары түйшө эле бербешиңиз керек. Бара-бара бардык көйгөйдүн чечими табылат. Кайсы врач жакшы дарылайт, бирөөгө биротоло айыкса болот. Бейтаптын айыгып кетүүсү дарыгердин гана көз каранды болгондо, азыркы учурда оорулуу адам болбойт эле бир дагы. Андыктан дарыгерге эле басым жасабаңыздар. Ар бир дарыгер протокол боюнча иштейт. Жана ошо катары мен дагы эгер сизде кандайдыр бир оору бар болсо, анализдериңизди көрүп туруп, эмне уруксат болсо ушул ооруга ошол дарыларды гана сунуштайм. Андан ашык өзүмчө бир нерсени ойлоп таба албайм. Анан экинчи жагы витаминдер, элдик кандайдыр бир ыкмалар менен айыктыруу кошумчасы эч кандай деле жыйынтык бербейт. Ушуну эске алып коюңуздар. Андыктан врачтар баары эле бирдей. Мамилеси ар кандай болушу мүмкүн, бирок бейтаптын эгер оорусун аныктаган эле болсо, ал сизге туура жардам көрсөтө алат. Алейкум ассалам. Өттөгү ташка кандай кеңеш бересиз? Өттөгү таш деген диагноз коюлган учурда келеркиде эмне кылыш керек деген суроо жаралат. Эки түрдүү чечим болот. Биринчиден ал таш эгерде тура турган болсо, кала турган болсо, органга эч кандай зыян тийгизбейби? Эгер чындыгында зыянын тийгизбей турган болсо, ошол желчный пузырыбыз жакшы иштей бере турган болсо, өт капчабыз, анда ал ташты калтырса болот. Ал эми эгерде кайра-кайра оорутуп жаткан болсо, анда тилекке каршы алып салышка туура келет. Эч бир дары, эч бир ыкма ал ташты жок кылып сала албайт тилекке каршы. Ошондуктан эки гана жол бар. Өз алдыңызча чечим кабыл алыңыз. Оору болуп жатса, балким алышка туура келип калат да, кеңешесиз. Менин ичим көө берет. Эмнеден? Иштин көпкөнү боюнча мен видео материал чыгарганмын. Ошону издеп тапсаңыз жакшы болот. YouTube'да доктор Аманбаевди издейсиздер. Жана ушул TikTok'та деле видеобуз бар. Көрсөңүздөр болот. Көбүнчө зыяндуу микробтордон болот да. Биз үчүн пайдалуу микробтор деле жашайт ичегибизде, бирок зыяндуулар дагы бар, ошолордон болот. Ошону аныкташ керек. Ичке кечке жел турган эмнеден деп ойлойсуз. Бул кээ бир дан азыктары жана ошолордон дагы болуп калат да. Жалпылап айтканда тамактанууга көңүл буруш керек. Дан азыктарын көп жей бербешиңиз керек. Ушулар дагы ичке жел тургузуп коет. Менин сибирский здоровьяга кандай карайсыз? Албетте, бул бат жана ден соолукту жакшыртуу
же болбосо оорудан айыктыруу боюнча эч кандай деле бир так маалыматтар жок. Ошондуктан мен сунуштабайм. Баракчага жаңы кошулгандарга, катталгандарга ыраазычылык билдирем. Өттөгү полипти эмне кылуу керек? Байкап турасыз болгону. Мисалы УЗИден аныкталдыбы? 6 ай өткөндөн кийин кайра дагы бир жолу УЗИге түшөсүз. Полип ошол эле боюнча турган болсо, дагы ошентип 6 ай сайын УЗИге түшүп тура бересиз. Эгер кийинки жолу түшкөндө чоңойгон болсо, анда онкологияга барып текшерилип көрүш керек болуп калат. Жакында аборт болгон, сизге окшоп жөнөкөй жол менен түшүндүргөн гинеколог сунуштасаңыз, лечение алат элем. Эгер Ош шаарында болсоңуз, Замир Мукушевич деген врач бар. Мен билгенден күчтүү врач. Ошол кишини сунуштайм. Жанагы эмне деп коебуз, лоя деп коебузбу? Мисалы, жөнөкөй эле күрүч деле улам жеңине бербеш керек да. Көз караңгылашыт. Демек, көзүңүз караңгылашып жатса, сизге витамин А жетпей жаткан болушу мүмкүн. Сабизди көбүрөөк жеңиз деп мен сизге сунуш берем. Кызымдын оозунан жагымсыз жыт чыгат. Эгер кичинекей кыз болсо, тынчсызданбай койсоңуз деле болот. Көп эле жаш балдардын оозунан ушундай жыт чыгат го. Дээрлик бул жерде маселе деле жок. Эгер таптакыр кетпей койсо, анда текшерилип көрсө болот. Бишекте эсеби? Ошон мен кыргызчасын айта албай койдум ба? Лоя деп эле айтабыз да биз көбүнчө. Кантип арыктаса болот? Ширин жебейм. Ашыкча салмактуулукту бир гана ушул шириндик алып келет деген туура эмес. Мындан башка дагы жеген азыктарыбыздын көпчүлүгү бизге салмак коштурат. Жада калса, фасоль салмак коштурбай турган тамактар деле көп желине турган болсо салмак коштурат. Ошондуктан бул жерде арыктоо маселеси жаралганда эмгектениш керек болуп калат. Ошого өзгөчө көңүл бурасыздар. Менде боорумда киста бар деп чыкты, эмне кылсам болот? Сизге дагы ушул сөз, Асия. Киста лечение кылынбайт, только наблюдение. Рахмат сизге, Айкоша. Только наблюдение болот. Киста ар 6 ай сайын УЗИге түшүп турасыздар. Баракчага катталгандарга ыраазычылык билдирем. Сиздер үчүн пайдалуу канал. Сөзсүз түрдө подписацияны басып коюңуздар, видеолорду көрүп туруңуздар. Өзүңүздөргө керектүү болгон теманы таба аласыздар. Витилигону кантип дарылайм? Витилиго тери оорусу мындан айыгыш чындыгында кыйын. Мен ушудан толук айыгып кеттим дегендерди көрө элекмин. Анан менин тармагымдагы адистик болбогон үчүн бул боюнча сунуш айта албайм. Кожный врачка көрүнөсүздөр. Көз караңгылашса, гемоглобин азданбы, бүгүн кан тапшырдым. Ошодон дагы болот, андан башка себептерден деле болуп калат. Мен эми кирдим, кайрадан айтып коеюнчу. Жанагы боордогу киста жөнүндө деги эле дененин кайсы жеринде болбосун киста болсо, ал лечение болбойт да, чындыгында. Болгону наблюдение кылынат. Бара өзү жок болуп кетет көпчүлүк учурда. Эгер жок болбосо, балким хирургический жол менен алышка туура келет. Нормадан ашчы болуп кеткенде оң кабыргамдын алды атышып атат. Оң кабыргаңыздын алды атышып атса, демек сиздин дискинезияңыз болушу мүмкүн, же өт капчаңыз ооруп жатышы мүмкүн. Ушуларды УЗИ кылдырып көрүш керек болуп калат. Одышка болуп атам, давление 200 болуп атат. Ой, Айхан, сиз бул учурда дароо кардиологко барышыңыз керек да. Инсульт болуп калышыңыз мүмкүн. Инсульт. Ошонун алдын алып, өзүңүздү көрсөтүңүз, дарыларды жаздырыңыз, кан басымды төмөндөтө турган. Жада калса бир 4-5 күн жатсаңыз дагы болот ооруканага. Эл үчүн кызмат кыласыз, ыраазычылык билдирем. Шекер такыр ичпейм, семизмин. Өдөдө айтып өттүм. Ашыкча салмактуулук бир гана бул таттуулардан болуп калбайт. Өтө көп себептерден улам биз салмагыбызды азайта албай жүрө беребиз. Анан ошондуктан айтарым, эгер салмак ашыкча болуп жатса, анда
бул боюнча сизге эч кандай дары деле сунушталбайт, эч кандай чай деле сунушталбайт. Болгону өзүңүздү өзүңүз түткүлөңүз деп айтам. Мээнет кылыш керек. Кааласаңыз арыктоо курсуна катышыңыз, жардам берем. Ооба, уулум бар, бир чачыңызды кыскартып алсаңыз макул. Алейкум ассалам. Бөйрөк ооруп жоголуп кетет эмнеден? Чындыгында бөйрөк ооруп атабы же башка жериңиз ооруп атабы өзүңүз деле билбешиңиз мүмкүн. Капталыңыз ооруса эле бөйрөк болуп калбайт. Булчуңдар деле ооруйт. Такташ үчүн албетте УЗИ кылыш керек болот да. Жүдөгөн адам көрүнбөйт. Самат таластан стоматолог адам көрүнбөй. Макул, Самат, макул. Курс минималдуу баада, минималдуу. Андан аздан болушу мүмкүн эмес. Катышсаңыз болот. Байланышуу үчүн жеке катка жазыңыз. 0504 44 55 28 номерине WhatsApp'тан жазыңыз. 0504 44 55 28. Курстун баасы канча? Албетте айтып өттүм, бул боюнча минималдуу. Бизде бир гана салмакты азайтуучу эмес, салмакты кошуу курсу дагы бар. Анткени тилекке каршы салмак кошо албай жүргөндөр дагы көп. Анан салмакты азайтууга караганда көбөйтүү кыйын. Бул боюнча дагы бир айлык курс баштап койгонбуз. Жыйынтыкка жеткендер бар, жетпегендер дагы бар. Буга дагы эгер көйгөйүңүз болсо байланышып катышсаңыз болот. Курсту сиз өтөсүзбү? Албетте өзүм өтөм. Онлайн шартта телефон аркылуу эле байланышып ушул курсту жүргүзөбүз. Азыркы учурда Кыргызстан гана эмес, жакын өлкөлөрдө Россиядан, Түркиядан же да болбосо Америкадан бери катышып аткандар бар. Албетте бул мен үчүн сыймык. Анан жылда ушул күз айларына келип курска катышкандар бир аз азайып калчу эле. Азыр дагы деле ар күнү болбосо дагы 2-3 күндө бирден, экиден кошулуп жатышат. Албетте жагымдуу. Ошол эле учурда алардын бир айдан кийинки ыраазычылыктары мен үчүн өзгөчө бир кубанычтуу жаңылык болот. Катышсаңыз, сиз дагы жакшы бир жыйынтыкка жетесиз. Жакшылыкка себепчи болгонго дайыма даярбыз. Бөйрөктүн дарысы, креатининди түшүрөбү? Буга чейин бир видео материал чыгарганмын. Мына ушундай антиацидоз деген дары алып келдиргем Түркиядан. Өнөкөт бөйрөк дарты менен креатинини көбөйүп кеткен адамдарга жеңилдик катары ушул дарыны алып келдиргем. Албетте муну ичүү аркылуу сиздер көйгөйдөн бир кыйла жеңилдеп аласыздар. Албетте толугу менен айыктырып жиберет деп айтпаймын, бирок өзүнүн ишин так аткарат. Бөйрөк начар иштеп баштаганда ал кызматын жарым жартылай же андан дагы начараак аткарып баштайт да. Ошол нерсени жеңилдеткенге мына ушул дары дагы жардам берет. Андыктан ушуну алсаңыздар болот. Кыргызстандын кайсы жеринде болсоңуз дагы, жада калса Россияда болсоңуз дагы жеткирип берем. Мен кош бойлуумун, кечинде бөйрөгүм талып ооруду, эмне кылам? Кош бойлуулук учуру өзгөчө жоопкерчиликтүү учур ар бир аял үчүн. Андыктан ал учурда өзгөчө сак болуш керек. Бул эркек адам үчүн дагы жоопкерчиликтүү учур. Аялыңызга жакшы жардам кылыңыз. Колдон келсе, ошо иштерин дагы жарымын аткарып турсаңыз жакшы болот. Анткени өтө бир опурталуу учурда. Анан бөйрөгүңүз ооруп жаткан болсо эми негизи ооруксунуулар боло берет. Сабыр, акыркы күнгө чейин сабыр да, өзгөчө түйшүктүү учур. Анан токтобой аткан болсо, албетте УЗИ кылып көрүш керек болот, анализ тапшырыш керек болуп калат. Андан кийин бир тыянак чыгат да. Витаминдин кайсы түрү жакшы? Эң жакшы витаминди сиздерге сунуштайынбы? Эң жакшы витамин бул тамак аш азыктарынан алынган витаминдер. Бат эмес. Мисалы, алма жесеңиз витамин аласыз, сабиз жесеңиз витамин аласыз, укроп жесеңиз витамин аласыз, эт жесеңиз толтура витаминдерди аласыз.
жаңғақ жесеңиз дагы канча витаминдер, микроэлементтер организмге алынат. Ушундай табигый зор витаминдер тургандай эмне кереги бар сиздерге? Ушундай бат түрүндөгү витаминдерди ичип, анын үстүнө алар боорду, бөйрөктү, ошол эле учурда ашказанды дагы катуу жабыркатып коюшу мүмкүн. Жада калса рак оорусуна дагы алып барат. Андыктан айтарым, витамин керек болсо тамак аштан издеңиздер. Демек, эфирибизди жыйынтыктасак болот. Суроолоруңуздар болсо жеке катка же комментарийлерге жазып коюңуздар. Аларга видео материал кылып сиздерге жооп берип турам кээ бир учурларда.